Сагынычтуу салам Аха Кежинин катталуучулары. Көптөн бери көрүшөлө элек, мына бүгүн дагы эң сонун күн болуп, кайрадан көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү темабыз ыраазычылык билдирүү. Менимче бул тема баарыбызга эле тааныш жана биздин видеолорубуз дагы бар, бирок мен сиздерге бир суроо бергим келип атат. Ушул видео чыккандан кийин сизде кандай ойлор болду? Мен ишенип турам, бул видео сиздерде ар кандай реакцияны чакырды. Мисалы, кай бирөөлөрүбүздө койчу менин жашоомдо деги эле ыраазычылык айтууга себеп барбы? Көрөт элем меникиндей тагдыр болсо ыраазычылыкты кандай айтарыңды. Же болбосо меникиндей күйөөгө деги эле ыраазычылык айтуунун кажети жок. Кыскасы, ыраазычылык айтпоонун көптөгөн себептерин, же болбосо актанууларын издеп баштаганыңыздарга ишенип турам. Кай бирөөлөрүңөр албетте ансыз деле мен айтам, же болбосо айтканга аракет кылам, айткым келбесе да айтканды үйрөнөйүнчү деген ойлор болду да. Бирок билесиздерби, ыраазычылыкты биз каалабай, өзүбүздү мажбурлап айтуу менен чын жүрөктөн, моюнга алып, чын эле бир жан дүйнөңдүн тереңинен чыккан ыраазычылык бул таптакыр башкача. Ошол жан дүйнөнүн тереңинен ыраазычылык чыгарыш үчүн эмне кылсак болот? Ал үчүн техника эң эле жөнөкөй. Мисалы, отурган жериңизде эле, азыр эле мен сүйлөп атканда баштасаңыз болот. Кандайча, Азыр чогуу кылсак болот. Мисалы, менин алдымда бир нече буюм турат. Эң эле биринчи, мисалы, менин унааман баштайлы. Бул Япон эли бизге чыгарып, Кыргызстан үчүн эмес, деги эле чыгарган унаалардын бири. Анан бул мага буйруп, мен бүгүнкү күндө мунун жайлуулугун, мунун тездигин, кыскасы жашоомдо комфорт тартуулап жатат да. Бирок мен бул унаа үчүн эгер кадимки эле нерсе катары кабыл алсам, же болбосо мага бул марка эмес, мындан дагы крутойрок маркасы болсо жакшы болмок деген ойлор менен эмес, мен эгер ушул унааны таптакыр башкача көз караш менен карасам, мисалы, элестетип көрсөңөр, эң биринчи эле дал ушул маркадагы машинени ким ойлоп тапты, Ал көпкө чейин ойлонду, толгонду, дагы кайсы жерин кандай кылсам болот, дагы кайсы жериңне кандай шарттарды түзсөм элдер кандай рахат ала алат деп. Мисалы, чындыгында бул машина менен башка маркадагы унаага түшө турган болсоң, сөзсүз түрдө айырмачылыктары байкалат. Андан кийин бир адам муну ойлонуп, толгонуп, толготуп жаратты. Андан соң анын жаралышына билбейм канчалаган адам, анын ичинде төмөн запчастьтар бар, анын ичинде төмөндөгөн система бар. Анын ар бир деталын карасаң ушунчалык сүйүү менен жасалганын көрүүгө болот. Карасаңыздар, менин жеке комфортум үчүн алар мен үчүн эмес, бирок кандайдыр бир деңгээлде мен ошол дүйнөнүн бир бөлүгү болуп аткандыктан мен үчүн ошонун баардыгын жасап беришти. Бирок мен эмнегедир аларга разы болуу жөнүндө деле ойлонгон эмесмин да. Бирок ушул нерсени ойлонгондо кайдандыр, жайдандыр ичиңде бир мен ушул жерде ушундай жүрүш үчүн канчалаган адам эмгектенген. Же болбосо алыс барбай эле телефонду деле сөз кыла турган болсок, жылдан жылга укмуш кошумчалары менен, укмуш функциялары менен телефондор чыгып жатат да. Мунун ичинде эле канчалаган камера, фотоаппарат, видеокамера, мындай сүрөтү, анан машыга турган, диета кармай турган, айтор билбейм, айтып атсам, температура ченегичи бар, давление ченегичи бар. Мисал, мунун баарын сиз үчүн канчалаган адам эмгектенип чыгарган. Же болбосо эң эле жөнөкөй, балким айтышыңыз мүмкүн, менин телефонум кантипкидей эле жөнөкөй телефон, менин сиздикиндей машинам жок дешиңиз мүмкүн, бирок бул нерсе мен ойлойм баарыбызда эле бар. Үйүбүздө азыр карасак, кагаздан жасалган китеп бар, дептер бар дегендей, бирок келиңиздер ушунун жасалуу жолуна кайрыла турган болсок, эми мен айтпай эле коеюн, бирок белгилүү да, бул кагаз каяктан келип чыгат жана канчалаган эмгек талап кылынган. Карасаңыздар, сиздер негизи эле айланаңыздарда болуп жаткан окуяларга, же болбосо айланаңызда болуп жаткан буюмдарга бул боло турчу нерсе эмес, бирок бул мен ушул дүйнөнүн бир бөлүгүмүн жана ушул дүйнө мага бир бөлүгү карата өзүнүн сонун нерселерин тартуулап атат, сонун жайлуулуктарын берип атат деген бир башкача көз карашта, башкача кабыл алууда карай баштасаңыз, ыраазычылык, ишенип коюңуз, өзүнөн өзү эле келип чыгат. Мисалы, бул унааны жасаган япониялык кишини барып туруп кучактап, бетинен өп, сага рахмат деген келет да, мындайча айтканда издеп таап дегендей, албетте тамаша. Бирок кандай болгон күндө дагы, достор, ыраазы болгон адам, ыраазы боло билген адам, улуу байлык бул ыраазы болуу жана каниет кылуу деген сөз бар да. Эгер биз заңгыраган тамда жашасак,
укмуш эчтекеге муктаж болбосок, бирок ыраазы болгонду билбесек, биз эч качан бактылуу боло албайбыз. Эгер кепе тамда жашап, дасырконубуздун үстүндөгү кичинекей тамакка ыраазы болгон адам эң бай адамдардын бири. Ошондуктан келиңиздер, ыраазы болгонду үйрөнөлү.